Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Ала Мүдөн районунун Бер Булак айылында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сел жүргөн. Видео менен бөлүшкөн каарманыбыз тиешелүү тараптарга кайрылышканын, бирок жыйынтык чыкпаганын айтат. Бер Булак айылы, Садовая көчөсү. Килеген асапняктын эшин алдынан уруп алат. Мына көрүп атасыңар. Моинтип өзүбүздүн күчүбүз менен тостук кум салып мүшөктөргө. МЧС эчтеке жок, өкмөттөн жардам жок мына. Çalgamız. Erten men saat 8'de эле çalgamız. Жок. Saat 12 oldu. Бүт үйлөрдүн баарын каптап кетти. Мына турган үйлөрдүн баары полный, ичим баары суу. Сарай, парай, бүт суу. Мына көрүп атасыздар, мына үйдү каптап атат мына. Үйдүн ичи полный суу. Мына гараж, мараж, подвал, сарай, бүт суу. Бишкек шаарынын Манас айылынын тургундары берүүбүзгө кайрылышкан. Жашоочулардын айтымында мындан 1 жыл мурун аталган айылдын жолдору оңдолот дегени менен көрүнүктүү көчөлөр гана оңдолуп, калган майда көчөлөр көз жагында калып калган. Учурдагы жолдордун абалы ыңгайсыздык жаратып жатканын айткан жергиликтүүлөр тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Берүүбүзгө кайрылган Арча-Беш конушунун көпчүлүк жашоочулары жолдун абалына кейишүүдө. Алар тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнүшөт. Саламатсыңарбы? Ээлүүнү Арча-Беш моундай көчөсүн бийликтегилер карап койсо жакшы болот эле. 100 маршрутканын конечный ушакта балдар менен эшикке прогулкага чыкканда невозможно да, моундай суу бүт. Тиягынан бассаң баткак, биягынан бассаң баткак. Эшикке балдар менен даже чыкканга да невозможно. Ушакты бийликтегилер карап берип койсоңуздар, даже могу магазинге ар жакка өтүп барып келгенге невозможно болуп атат. Мына жаңы эле мен айтып аттым эле, бuyakка бир маршрутка неме тыгылып калды баткакка. Тыгылып калып чыга албай калды. Көлчүк суу баары. Башкалар жардам берип коеюн деген да ойлор жок, өтүп кетет. Сокулук районуна караштуу Ак Жол айылынын тургуну берүүбүзгө кайрылган. Анын видео кайрылуусуна назарыңыздарды бурабыз. Бул Сокулук районуна караштуу Ак Жол деген айыл. Былтыр бизге күзүндө шайлоонун алдында суу киргизишкен. Ага рахмат айтабыз. Бирок жолубузду ушинтип таштап коюшкан. Кардын астында жатып, мынакей момундай жаман состоянияда жолубуз. Биякта 1-класста окуган, 0 класста окуган балдарыбыз бар. Күнүгө эртең менен жумушка барып келаткан ата-энелерибиз бар. Мына бул жол вообще басканга да невозможно. Бияктан жыгылып, бирок окуусунан бутун сындырып алышы да мүмкүн. Ушундай эле көйгөй менен Ат Башы районунун тургундары кайрылышкан. Мына урматтуу эл журт, биз Ат Башы районунун башка айылында турабыз. Ат Башы районунун мына жол маселеси такыр эле каралбай калды. Мына жол деген болду, Ат Башыга барабыз. Мына азыр 20 менен да келе албай кайтабыз. Мына жол деген такыр эле болбой калды, айласыз болуп калды.
жол такыр эле айласыз болуп калды. Ат башы районунан жол тескө грейдерлер келет, ал деле такыр эле түртөт, ал деле такыр майда кум дегенден такыр эле жок калды. Жол уже талаанын мына уровенинен талаанын карап көрүңүз, талаанын уровенинен жолдуку вообще эле ылдый түшүп калды. Жаздын күнү мына могу болгон кар эрип, Ат башы району кар Кудайга шүгүр жайт 1 метрге чейин. Болгон кар эрип, жолубузду бүт каптайт мынакей. Жолубузда болсо такыр эле айласыз болуп калды. Бишкек шаарындагы Дордой базарынын соодагерлери орун алуу үчүн төлөгөн акынын жогорулашынан улам кыйынчылык жаралып жатканын, көпчүлүгү насыяга акча алып төлөй албай жаткандарын айтышат. Саламатсыңар элинүү. Биздин кайрылуубуз Аберен Форд обувной ряддан кайрылып атабыз. Биздин көйгөй биз буга чейин 5 тонналыкка 1,5 төлөнчүк. Анын үстүнө быйыл себеби жок эле 1000 сомдон кошуп салды. Эл деген төлөй албай аябай кыйналып атышат. Эмнеге кошулду десек, даректүү жооп жок болуп жатат. Же условиясы жок, контейнердин баары ичине суу кирет. Айтсак өзүңөр кыгыла дейт. Баарыбыз кредитте отурабыз. Жок дегенде бир 100 сомдон, 200 сомдон көтөрбөй сразу 1000 сомдон кошуп салышты. Мына январь, февраль, мартта 3 айдыкын төлөй албай кыйналып атабыз. Анан барып эле пикет кылсак 2-3 жолу, даже 4-5 жолу бардык. Барсак ким көбүрөөк сүйлөсө эле ошону кысымга алып коюп атышат. Митингге 2 жол чыкканбыз. Анан иштебесеңер кете бергиле деген жоопту айтып атат. Ошон үчүн биз сиздерге каяка кайрыларыбызды билбей, сиздерге кайрылып атабыз. Айтсак биз күнөө эле эмеспиз, жогору жактан көтөрүп атат деп атышат. Эмнеге десек, билбейбиз, ошол жактан сурагыла деп атат. Анан биз аяка барып эметкенге да убактыбыз болбой атат. Каяка кайрыларыбызды билбей жатабыз. Ошон үчүн сиздердин номериңиздер бар эле, ошого мен кайрылып жатам. Ошол анан эсли дагы мен да түшүнө албай атам, эсли дагы кандай эмелерди эметсе силерден жардам сурайбыз. Силер айтсаңар биз айталы. Кимге кайрылыш керек? Кимге кайрылыш керек? Или сиздер келип текшересиздерби, же сурайсыздарбы? Кандай жардамыңыздар болот сиздердики? Сохранить болгондо. 3 жаштагы Амантур жардамга муктаж, ал Даун синдрому жана ашказан оорусу менен жабыркайт. Чет өлкөдө операция жасатуу үчүн каражат керектелет. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0554 60 40 20. 10 жаштагы Жаркынов Мирсаид кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж. Өткөн жылдын октябрь айында аны пескоблок басып калган. Андан соң бир нече операцияны башынан өткөргөн. Чет өлкөдөн дарыланууга каражаты жетишсиз болгондуктан ата-энеси кайрымдуу адамдарга кайрылат. Кимде ким кайдыгер карабаса, жардам берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Байланыш номери 0702 18 32 02. Söyle bu yerdem
Урматтуу Үмүт ТV телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт.